Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бул бүгүн экинчи бөлүгү гепатит боюнча. Гепатит А дегени бул ошол просто боор грипп болуптур деп түшүнсөк болот да. Мен жалпак тил менен эле түшүндүрүп коеюн да, мындай орусчалап эле баягындай кылып айтып отурбай элечи. Жалпак тил менен айтканда бул билирубин деген бар. Ошол билирубин деген көтөрүлүп кетет дагы. Көздөр саргарып, дене саргарып кетет да. Кусуп атат аны. Эndi бул жаштыгында көптөрүңүздөр эле болгон болсоңуздар керек, сары мисалы үчүнчү. Бизде сары деп коет. Боткин деп коет да, Боткин ага. Боткин ошол гепатит А да. Анан ал грипп сыяктуу эле бир сыя укол капельница менен жакшы болот дагы. Бир ай диета менен уже кадимкидей бооруңда вирус да жок, баягы туулгандай эле нормальный болуп калат да. Анан гепатит Б, Д, С бул уже плен да бул. Бул уже как плен, уже пожизненный плен да. Пленге түштүң деп ойлой бер да. Б же Д же С чыгып калса. Ошондон айтып отсом, мен биринчи бөлүктө айтып кеттим го жана. Бны Д жеп салат депчи. Б барып Д болуп кетет да. Муну Дны отдельно жуктуруп аласың деп врачтар көп айтат да. Бирок бул Б барып Дга айланат. Бунун симптому жок да мынчу. Анан симптом жок. Бул ашказан, мисалы үчүн гепатит Б боло турган болсоң, сен жүрө бересиң мисалы үчүн. Кичине арыктайсың, анан кичине алсыз болосуң, учурда алсыз болуп аппетитиң азаят, ашказаның ооруйт, изжогот, оозуңдан ачык чыгат, өтүм ооруп калыптыр дейсиң. Өт толуп калыптыр деп, өтүм толуп калган окшойт. Аптекаларга барсаң баягы хит болуп кеткен азырчы. Ушундай оозумдан ачык чыгып атат десең, сразу эле баягы немелерин бере баштайт. Могу дарын ич депчи. Анан ошолорду ичип жүрө бересиң. Анан кийин гепатитти билбейсиң, анан ашказаныңды эмеге тапшырасың. Ашказаныңды бир сыйра текшерип коеюн деп шланга жутасың. Шланга жутканда ашказаныңдан энди гастрит болот да. Гастрит болот или эрозия болуп чыгат да. Анан ага дары жазып берет. Аны ичип жүрө бересиң. Муну конкретно билиш үчүн гепатит Б, Д или Сны муну конкретно билиш үчүн жер казып көрүш керек, же болбосо көмүр жүктөп көрүш керек кышындачы. Ошондо мисалы үчүн бир портер көмүрдү өзүң жүктөп көрүшүң керек. Ошонун жарымын жүктөп туруп уже могул оң жак кабырганын асты тырышса уже болду, уже сен боорунда гепатит бар да уже. Ушундай билсе болот. Или жер казганда. Или бир жерде иштегенде обедке жетпей эле ооруш болсо, жанагындай ашказаныңдан кислотносттар көбөйүп эле жанагы ашказаның обедке чейин чыдап иштейсиң, анан обедке келгенде уже ашказаның жабышып жакшы жей албай, мисалы үчүн кадимкидей мурдагыдай аз эле жеп алып, кийин ужинге чейин иштеп, ужинге чейин дагы ошондой болуп, ушундай симптомдору бар да. Ошондой симптомдору болсо сөзсүз барып эмеге Б, Д, Сга тапшырышыңыздар керек, сөзсүз. Бул экинчи бөлүк болду. Мен кыска тартайын. Анан үчүнчү бөлүктөн дагы айтып берем.